Dünya жашоосу бул сыноо жашоо баарыбызга белгилүү. Адам баласы ар бир учурда кадам сайын Аллах Тааланын сыноосунан бош эмес. Жашоодо адам баласы көп жаңылган, көп тайган сыноолордун бириси эгер башчы болсо вазир тандоодо, эгер жөнөкөй эле бир адам болсо дос тандоодо адам баласы адашып калат экен. Кээ бир учурда жакшы достор туш келген болсо, жакшы вазирлер, жакшы орун басарлар туш келген болсо, кээ бир учурда анын каршысы сыртынан жакшы көрүнгөн, бирок ички дүйнөсүнөн толугу менен жаман, шеригине, досуна жамандык каалаган адамдар туш келип калат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ма ба'асаллаху мин набийин ва ластахлафа мин халифатин илля канат лаху битонатан, битонатун та'муруху бил ма'руф ва тахуддуху алейхи ва битонатун та'муруху биш шар ва тахуддуху алейхи вал ма'сум ман асамахуллах." Равахул Бухари. Имам Бухари рахматуллахи риwayat кылган хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллах Таала кандай гана бир пайгамбарды жөнөтпөсүн, же болбосо падыша кылып дайындабасын, анын ар биринде экиден досу болот деди. Кээ бир достору бар, алар аны дайыма жакшылыкка өгөттөйт, кээ бир достору дайыма аны жамандыкка өгөттөйт деди. Кайсыл адамды Аллах сактап койгон болсо, ошол гана жаман достордон аман калды, сак калды дейт. Ошондуктан дүйнөдө ар бир адамдын өзүнүн досу болот, жанындагы өзүнүн сырын айткан, өзүнүн шеригине, өзүнүн атасына, же болбосо өзүнүн жубайына айтпаган сырларды ошол дайыма досуна айтат. Чыныгы достун белгиси ушул экен: кыйынчылыкка кабылганда, же болбосо жардамга муктаж болгонуңузда сиздин жаныңызда туруп, ошол кыйынчылыгыңызда сизге жардам берип көмөктөшкөн адам, жакшы амалда бирге сиз менен шериктеш болгон адам, ушул чыныгы достун белгиси экен. Кыямат күнү бардык адамдар бири-бирине душман болот, бирок чыныгы достор алар кыямат күндө чогуу болот экен. Аллах Таала айтты: "Ал-ахиллау яумайдин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттакин." Кыямат күнү достор бири-бирине душман болот деди. Бир гана чыныгы таква момундар алар кыямат күндө чогуу болот экен. Кыямат күнү дагы бири-бирине жардам берет экен, эгерде дүйнөдө ал чыныгы дос болгон болсо. Экинчи сыноо бул падышалар же болбосо кайсыл бир орунда башчы болгон болсо, орун басар дайындоодо көпчүлүк учурда адашып калат. Жок эле дегенде эркек киши жубай тандаганда адашат экен. Себеби көпчүлүк учурда эркектер өзүнүн жубайлары менен кеңешет. Кээде жакшы болсо, жакшы кеңешин берет, эгер жаман болсо, жаман кеңештерин берип турат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ида арадаллаху бил амири хайран." Эгерде Аллах Таала бир башчыга жакшылык каалаган болсо, "Жа'ала лаху вазира сидқин." Жакшы досторду, жакшы адамдарды вазир кылып берет. "Иннасияху заккараху." Эми чыныгы вазирдин, чыныгы орун басардын сыпаттарын айтып атат: "Иннасия заккараху." Эгерде башчы, падыша кайсыл бир нерсени унутуп калган болсо, аткарыш керек болгон, заккараху эскертип коет. "Падышам, кожоюн, мына ушул ишти унутуп койдуңуз" деп эскертип, "Ва ин закара а'анаху." Эгерде эстеген болсо жардам берет экен. "Ва ида арада бихи гайра залика." Эгерде Аллах Таала кайсыл бир падышага же кайсы бир башчыга жамандык каалаган болсо, "Жа'ала лаху вазира суин." Анда ал адамга жаман вазир дайындап берет. "Ида насия лам юзаккируху." Эгерде кайсы бир ишти унуткан болсо, аны эч качан эскертпейт. "Ва ин закара лам юинху." Эгерде эстесе да жардам бербейт. Демек, чыныгы вазирдин, чыныгы орун басардын же болбосо жакшы достун аламаты ушул экен. Эгерде сиз кайсы бир нерсени унуткан болсоңуз, ага аны эскертип сизге жардам берет. Жаман достун белгиси, чөнтөгүңүздө акчаңыз бар кезде, же бийлигиңиз бар кезде жаныңызда айланчыктап калат, ал эми сиздин башыңызга мүшкүл иш түшкөндө сизди эстеп да койбойт экен. Бул жаман достун белгиси. Жашоодо канчалаган падышалар өткөн болсо, ошолордун көпчүлүгү ушул жакшы вазир тандабагандыктан өзүнүн өлкөсүн жок кылып алган. Мисалга алсак, баарыбызга белгилүү Фираун алейхилана дагы ошол суунун астында калып чөгүп жок болгонун бирден бир себеби анын вазири жаман болгон. Анын вазири Хаман аны дайыма кудайлыкка өгүттөп, "Сиз кудайсыз, сиз бардыгын үстөн башкарасыз" деп дайыма жамандыкка өгүттөп турган. Ошонун натыйжасында Фираун халак болуп жок болду. Ошондой эле эң күчтүү империя болуп туруп, баарыбыз билебиз, бул Осман империясы болуп эсептелет. Ошол Осман империясынын баштапкы тордо өтө күчтүү болгон. Бирок барып алсырап жок болуп кеткендигин, кулагандын бирден бир себеби акыркы падышалардын жанында жүргөн анын вазирлери, анын кеңешчилери жаман болгондуктан экен. Ал эми кайсыл падышанын вазири жакшы болгон болсолар ийгиликтүү болгон.
Zulkarnayn aleyhissalam Allah Taala Kur'anda баяндап койгон Магриб, Машрик, күн чыгыш менен күн батыштын баардыгын адамдарды Аллага чакырып исламга үгүттөгөн падыша болгон. Анын вазири бул Хызыр алейхиссалам болгон. Хызыр алейхиссалам бир риваятта пайгамбар десе, бир риваятта Алланын эң жакын досу деп айтылган. Демек, кайсыл жерде орун басар, же болбосо досубуз жакшы болгон болсо, анда биз ийгиликтебиз. Эгерде жаман болсо, анда биз ийгиликсиздебиз. Ошондон эгерде бир адам менден бирөө сураса, менин абалымды мен тууралуу айтып бериңизчи деп, анда ал адамга айтыш керек. Эгерде сен досторуңду мага айтып берсең, анда мен сен тууралуу айтып берем. Себеби адам өзүнүн досунун дининде экен. Чөйрө кандай болсо, адамдын өзү дагы эгер жакшы болсо дагы убакыт өтүүсү менен андагы жаман сыпаттарга өтүп барат экен. Мисалга алсак, бир музду ысыктын күнү сыртка алып чыксаңыз, ал мен өтө катуу муздакта тоңгомун деп турса дагы, бирок ысыктын чөйрөсү акырын олтуруп, өзүнүн таасирин этип, аны музду акырын эрип салат экен да. Эгер 100 градуста ысыган сууну дагы холодильникке же морозникке алып кирип койсоңуз, мен жок, мен өтө катуу ысыкта, өтө катуу энергияда ысыганмын, мен тоңбоймун десе дагы убакыт өтүүсү менен ошол морозникти акырын тоңдуруп коет экен да. Ошондой эле жакшы чөйрө менен жаман чөйрөнүн, жакшы достор менен жаман достордун айырмасы мына ушундай экен да.